Бүгүнкү күндө маалымат жөн гана кабар эмес, ал жарандардын үнү, ойлору жана укуктарынын чагылышы. Көз карандысыз медиа бул ошол үн эркин угулган аянт. Ал коомдогу ар түрдүү пикирлерди чагылдыруу менен демократиянын негизги таяныштарынын бири болуп эсептелет. Жергиликтүү депутаттын айтымында элдин үнүн жеткирүүдө көз карандысыз медианын ролу чоң. Бирок айрым учурда эркин айтылган сөздөр үчүн кысымдар да болуп келген. Кайсы жыл экен биз мамлекеттик тууну туура эмес илип коюшкан бир жолу. Жергиликтүү активисттер бул боюнча айтып чыкканда жеке катка чейин жергиликтүү бийлик органдарына жазган учурлар болгон да. Бирок мамлекеттик атрибуттар бул мамлекеттин символикасы да, биз ага кайдыгер карай алган жокпуз. Анан 3-4 активисттин байма-бай жазуусунун аркасы менен кийин анан ошо бир күнгө жетпей мамлекеттик туунун туура үлгүсүн илишти да. Эми көз карандысыз медиа сөз эркиндиги бул зарыл нерсе. Анан сөз эркиндигин чектеген, өз алдынча көз карандысыз медиага чектөөлөр болгон өлкөлөрдө чыныгы реалдуу картина көрүнбөйт. Журналист Феруза болсо, көз карандысыз медиа эки тараптын тең оюн чагылдырган, чындыкты табууга жардам берген маанилүү платформа экенин белгилейт. Көз карандысыз медианын бүгүнкү күндөгү маанилүүлүгү зор деп эсептеймин. Анан ошондой медиалардын көп болуусу дагы жакшы, себеби демократиялуу өлкөдө көз карандысыз медиа болушу керек. Бул медиа өзүнчө бир площадка, ал жерге элдер өзүнүн ой пикирини келип, көйгөйлөрүнү түз айтып чагылдырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул көз карандысыз медиада бул сөз эркиндиги бул демократиянын негизги бөлүгү болуп эсептелинет. Баягы мамлекеттик медиа же болбосо кайсы бир чиновниктерге баш ийген медиалардан да алар өздөрүнүн кызыкчылыгына же болбосо өздөрүнүн баягындай бир гана багыттагы маалыматтар чыгып калышы мүмкүн. Бул көз карандысыз медиада ар тармактуу, ар кандай пикирлер, маалыматтар чыга алат. Элдин ой пикири түз чагылдырганга мүмкүнчүлүк болот да медиада. Ал эми мамлекеттик медианын өкүлү УТРКнын жетекчиси Сабыр Абдумомунов көз карандысыз медианын болушу атаандаштык жаратып, мамлекеттик медианын өнүгүүсүнө да түрткү берерин айтты. Деги эле өзү медианын көп болушу бул көп түрдүү маалыматтарды элге жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошол учурда көз карандысыз медиалардын болушу бул медиалардын арасындагы конкуренттик абалды дагы жаратат дагы, алардын сапатын дагы өстүрөт. Эгер медиалар канчалык аз болсо, албетте сапаты дагы төмөн болот. Бирок ошол учурда мисалы блогерлерден айырмаланып, көз карандысыз медиа бул верификацияланган медиа болуп эсептелинет дагы. Алар медианы жасаганда, контентти жасаганда жоопкерчиликтүү дагы болушат блогерлерге караганда. Ар кандай пикирлерге карабастан бир чындык өзгөрбөйт. Көз карандысыз медиа коомдун ачыктыгын, тең салмактуулугун жана өнүгүүсүн камсыз кылган маанилүү күч. Сөз эркиндиги бар жерде өнүккөн коом бар. Ал эми медиа ошол эркиндиктин күзгүсү.